Кыргызстанды бул оор кризистен сактап калуу зарылчылыгы жаралды. Болгондо да өтө тездик менен чукул чаралар аркылуу өлкөнү кайра жандандыра баштабасак, эртең кеч болуп калат. Биз мекенчилдер өлкөнүн бардык жагынан чырмап алган кризистен чыгуунун жолун билебиз. Элдин турмуш тиричилигин кантип өзгөртүү керектигине көзүбүз жетет. Жашырганда эмне? Биздин бүгүнкү абалга келип жетишибизге биринчи кезекте жоопкерчиликсиз бийлик системасы күнөөлүү экендигин танбайбыз. 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын өзөгү коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийликти түптөп ошого алып келди. Бир дагы бийлик бутагынын жоопкерчилиги жок. Баш аламан, эч ким эч нерсеге жооп бербеген система түптөлүп калган. Элди жөн гана шайлоодо кол көтөргөнгө мажбурлап, кол балага айландырышты. Бардык бийликти партия лидерлерине берип коюу менен башатында коррупциялык системага жол ачылган. Жогорку кеңешке шайлоого тизме түзүү партия лидерлеринин жеке бизнесине айланып калды. Мунун кесепетинен мамлекетте адилеттүүлүк жок болду. Жеке керт башына ойлогон байлардан куралган парламент бардык бийлик бутактарын кууратты. Мына азыр дагы ошол жол менен бара жатышат. Кайрадан олигархтардын, коррупционерлердин бийлиги куралганы турат. Муну мен жашырбай айтып коюшум керек. Себеби коомубуздагы болгон окуяларды, бүгүнкү күндө түзүлгөн коррупциялык схемаларды, же болбосо коррупциянын негизинде жогорку аттанган партияларды жана алардын кандидаттарын элибиз баары жакшы билет. Жана булардын парламентке келбешине, элдин үстүнөн бийлик жүргүзбөшүнө мына бир гана элибиз тоскоолдук берип, элибиз гана токтото алат. Ошондуктан бизди жараткан колдоп, элибиз сүрөп, көпчүлүк добуш менен жогорку кеңешке келе турган болсок, биринчи учурда мына ушул коррупциялык, олигархиялык, криминалдык бийлик системасын сындырып, жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотобуз. Баш мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөр кирет. Бул биринчи багыт. Экинчиден, чаржайыт, башаламан, коррупцияга жол ачкан шайлоо системасынан арылып, эл менен бийликтин ортосундагы байланышты кайтарып келебиз. Ал үчүн парламент депутаттарынын санын 120дан 75ке азайтып, бир мандаттуу шайлоо ыкмасын кайрадан киргизебиз. Бир мандаттуу шайлоо ыкмасы бул саясий партиялар аркылуу жүргүзүлүп, же болбосо кайсыл бир мандаттардын проценти ошол партиялык аркылуу дагы жүргүзүлүп калышы мүмкүн. Бирок негизинен бир мандаттуу шайлоону биз киргизүүгө милдеттүү болобуз. Себеби жерлерде бул жоопкерсиз мамиле жасап калышты. Эл өзүнүн депутатынын иш ыргагы жакпай баратса, чакыртуу алууга укук алат. Үчүнчү багыт, адилеттүү сот системасын калыптайбыз. Буга чейин бул жаатта сөз жүзүндө гана реформа болуп келди. Чынында кардиналдуу жылыштар жок. Мурункудай эле тоогурдаган адам өмүр бою соттолуп, суук колун элдин казынага салгандар тайраңдап кутулуп кетип жатышат. Соттор бийликтин союлуна эбак айланган. Азыр дагы ошол калыбына жазган жок. Кыргызстанда чындап көз карандысыз адилеттүү сот системасы болбосо, эч качан алга жылуу болбойт. Урматтуу туугандар, урматтуу мекенчилдер, сот системасынын азабын, сот системасынын туура эмес иштегендигин ар бириңиздер өзүңүздөр жон тереңиздер менен сездиңиздер. Ошондуктан ушул маселеге биз олуттуу көңүл коюшубуз керек. Төртүнчү багыт. Баарыбыздын жүрөгүбүздү чек арадагы кырдаал оорутуп турат. Айрыкча Баткен облусундагы абал каттуу тынчыбызды алууда. Чек ара маселесин чечүү биздин партиянын артыкчылыктуу, приоритеттүү, бекем карманган багытыбыз болоорун ачык айтышыбыз керек. Мен кыргыз мамлекетин жана биз мекенчилдер 1 метр жерин да эч кимге бербейбиз. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бул кадамдардын баары жыйынтыгында экономикалык чоң өзгөрүүлөргө жол ачат. Коррупцияга абдан каттуу сокку болот. Көмүскө экономика ачыкка чыгат. Бажы, салык органдарындагы уурулуктарга чекет коюлат. Мына ушул айтылгандардын тутумунда тез арада, кыска убакыттын ичинде Кыргызстанды терең кризистен алып чыгып кетүү жолдорун көрсөткөн антикризистик программабыз жана мыйзам долбоорлорун даярдап койдук.
жараткан колдоп көпчүлүк добуш менен парламентке келсек, чукул арада жылыштарды ар бир кыргызстандык жон териси менен сезет. Бул бюджеттен акалган мугалимдердин, дарыгерлердин маянасын, пенсияларды, пособияларды көтөрүүгө жол ачат. Урматтуу мекендештер, сиздер жакшы билесиздер, 2012 жылы бийлик бизди кумтөр маселесин ачык көтөрүп, парламентте талкуу убагында элдик байлыктын тагдырын элге бурууга аракет жасап, митинг уюштурганыбызда провокация уюштуруп, Садырды баш кылып камакка алган болчу. Бизди угушканда азыр мынтип карайлап, карызга батып, анын үстүнө дагы карыз алып, кайрчы болуп олтурбайт болчубуз. Андыктан андан бери канча тонна алтын казылып, чыгарылып кетти. Ошонун баары Кыргызстандын пайдасына калса болбойт беле? Кумтөр бүткүл элдин трагедиясына, а бийлик башындагыларга болсо коррупциялык кармушкага айланды. Аны ачык көтөрүп чыгып, ашкерелеп, фактылар менен далилдеп берген Садыр Досум Жапаров абакта азап тартып отурат. Ошондуктан кумтор маселеси мамлекетибиздин бардык кен байлыктары менин да Садыр Нуркожоевичтин дагы принципиалдуу маселебиз. Элдин байлыгы элге иштеш керек. Биз бул ишти таштабайбыз. Андан башка дагы алтын кендеринин ишин талдоого алып, өндүрүлгөн кен байлыктардын көп бөлүгүн Кыргызстанга калтыруу жаатында ишти улантабыз. Урматтуу калың кыргыз элим. Уважаемые участники съезда, уважаемые гости, в своем выступлении я рассказал о причинах участия нашей партии Мекенчиль на выборах в парламент и вкратце ознакомил вас с предвыборной программой. В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности нашего общества. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эти проблемы. Перед нами стоит очень важный вопрос, как выйти из этой непростой ситуации. Мы, партия Мекенчиль, знаем, как вытащить страну из этой пропасти. Наша программа состоит из следующих направлений. Первое. Если народ поддержит и мы придем в парламент, инициируем изменения сегодняшней политической системы. Сегодняшние реалии таковы, что управлять, то нами управляет, но никто ни за что не отвечает. Мы изменим это. Власть будет в одних руках. Глава государства должен взять ответственность в свои руки. Зачем для такого маленького государства, как Кыргызстан, еще и отдельное правительство? Сегодня мы еще вынуждены содержать эту армию госслужащих. Второе. Очевидно, что нужно изменить систему выборов. Избиратель сегодня только участник. Они отдают голоса, избирают депутатов, но дальше связь прерывается. Согласно букве основного закона, вся власть отдана лидерам партии. Мы вернем эту власть народу. Предлагаю внести одномандатные выборы в парламент и сократить число народных избранников до 75. При одномандатных выборах народ будет знать в лицо своего депутата. А значит, появится шанс и спросить с него. А в случае неудовлетворительной работы депутата, народ будет иметь право отзыва своего депутата. Третье. Начнем немедленную судебную реформу. Мы на себе испытали несправедливость сегодняшней судебной системы. Без справедливой судебной системы достичь чего-либо невозможно. Все эти шаги быстро приведут к экономическому возрождению. Спасти и вытащить страну из глубокого политического, социально-экономического и общественного кризиса – наша общая обязанность и цель. Урматтуу мекендештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, бардыгыңыздарга кайрылып кетет элем. 4 октябрда мамлекетибиздин тагдырын чечерлик шайлоолор болот. Акыл эсибиз, патриоттук духубуз менен чечим кабыл алалы. Дагы да алданып, добушубузду сатып, коррупционерлерге жыргал жашоо тартуулап, Кыргызстаныбыздын келечегине балта чаппайлы. Өлкөнү сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл журт, биздин негизги урааныбыз. Партиялар шайлоого чыкканда өтө көп урандарды алып чыгышат. Өтө көп убадаларды беришет. Элдин алдына чыгып алып, ар түрдүү мындай сулуу сөздөрдү, жагымдуу сөздөрдү айтышат. Бирок биздин бир гана урааныбыз бар.
Бул ураныбыз уурулар түрмөгө, бийлик элге бир ураа менен гана чыгабыз. Урматтуу кандай. Уурулар түрмөгө, уурулар кимдер? Уурулар бүгүнкү коррупционерлер. Уурулар мамлекетибизди түйүнөн жеп, кайрадан ошо мамлекетти өзү жеген акча менен ушул элди сатып алып туруп шайлоого барып, элдин добушуна алып, кайрадан мамлекетибизде олигархиялык, коррупциялык бийликти улантууну көздөп жатышат. Мына биз ушуга бөгөт коюшубуз керек. Эгерде буга биз бөгөт кое албасак, анда келечегибизге балта чабабыз. Анда биз кыргыз мамлекетинин эртеңкине балта чабабыз. Өзүбүздүн жеке балдарыбыздын, неберелерибиздин, урпактарыбызга балта чабабыз туугандар. Мына ушундай маселелерди сактоо үчүн дагы бир жолу айтайын. Уурулардын орду түрмөдө, бийлик элге болуш керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, урматтуу туугандар. Чынында биз ушундай бүгүнкүдөй акыбалда съезд өткүзүүгө мажбур болдук. Өзүңүздөр муну туура түшүнөсүздөр. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө болуп аткан пандемия биздин Кыргызстанда кыйгап өткөн жок. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз кандай съездерди өткүзөт элек. 500, 700, 1000 адамдарды топтоп ушундай чоң съездерди майрамдай кылып өткүзөт элек. Бирок бүгүнкү акыбал ушул бүгүнкүдөй кылып съезд өткүзгөнгө бизди мажбурлап жатат жана биз ушуну туура кабыл алышыбыз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.